Эми мен акыйкатчымын, иш аракетин чындыгында өтө деле кылдаттык менен байкаган жокмун. Бул жакта билесиздер, абдан көп маселелер бар. Бирок ишенip туруш бергенбиз, эртеги отчетун алганбыз да ошону суроолорду беребиз. Ой, кечиресиздер, бүгүн отчетун укканбы, ошондо берелик да. Анан кээде мен өзүм деле министрлик иштеген, бир иштерди кыласың, кагаз иштери, ал башкалардын көзүнө көрүнбөйт, бирок чоң иштер болгон, топтон токуган болосуң, реформалар кылган болосуң, бирок көпчүлүктү көздө көрүнө бербейт да. Ошол үчүн билбей туруп, баа бербей турат. Бул суроого Кудай буйрса, Атыр айым өзүнүн отчетун бергенден кийин жооп беребиз деп ойлойм. Багымда азыр бүгүн мынакей бир кыска маалымат береткен отчетун ошого жараша биз өз турабыз беребиз. Расмий маалыматтар окуп бирок буга чейин жолунан иш чараларын көрүп атабыз. Массалык маалымат каражаттарынын баарын көрүп турбайбы. Эми канааттандыруудан негизи менин оюмча абдан аракет менен иштеп атат. Айым киши элден эле жакшы эле мамиле кылып атат. Эми элдин баарына жагыш дагы оор, бирок менимче баягы мурдагы омбудсмендерге караганда артыкчылыгы бар деп мен ойлоймун. Эми Атыр боюнча жалпысынан албетте өзүнүн функциясын түз аткарып, байсыз гана жагдай болбосун ошол жерге биринчилерден болуп барып атты. Оппозициясы болобу, позициясы болобу айырмасы жок, өзүнүн ыктыярын аткарып ошол барып атты, ал жерде маселе жок. Жалпысынан статистиканы карап көрсөк, ошол бир жылдыктын ичинде канча эл кайрылды жана канчасына жооп ала алды жана канчасын ишин жумушун бүтүрүп берди деген суроонун алтында баа беришибиз керек. Эгерде бүгүнкү күнү ошол статистиканы келелик, азыр отчетун карап өзүнүн дагы докладын карап көрөбүз. Эгерде толук түрдө кайрылуучулардын баардыгынын ишин бүтүргөн болсо, жок дегенде дээрлик көпчүлүк 80% ичинде бүтүргөн болсо, албетте анда биз ишин канааттандырып калабыз. Эгерде канча кайрылуу болбосун, бирок бир дагы маселе чечилбесе, анда мындай акыйкатчынын кереги жок деп албетте сурашат. Башында Атыр айым келгенде чоңунда көп нерселерди ишендирип обещать эткен боюнча эле колдон келишинче иш алдыга жылдырып атат деп ойлойм. Анан эми кийинки баяндамасын, бир жылдык баяндамасын кечээ комитет жыйынында бериптир. Бүгүнкү күндөрүн тартибинде бизде жалпы палатага да чыгат экен. Азыр мында эми мен өз оозуман бир-эки суроолорум бар. Ошолорду уккандан кийин, андан кийин толук кандуу жооп бере алам. Бирок ошол эле буга чейинки жасап аткан иштери, кылып аткан алдыга жасап аткан жумуштары боюнча мен көп болуп келип атам, колдон келишинче аракет кылып атат. Атыр Абдрахман ачык иштеди. Коомчулук менен жакшы байланышып, кылган ишинин баарын аракет кылды. Эми идеально иштеди деп айтып аткандан алсын, бирок колдон келишинче аракет кылды. Себеби бизде азыркы убакытта акыйкатчынын жасаган ишин кээде аткаруу кырсыктары жок да. Ал айтат, бирок аткарылбайт. Ошондуктан менимче алын жетинчи иштеди. Кемчилик табылдыңызбы? Кемчиликтер бар албетте. Мисалы, одоно кемчилик барбы? Одоно кемчилик жок, бирок анча-мынча майда кемчиликтер бар, кемчилиги жок жетекчи болбойт. Бирок негизинен депутаттар отчетун колдойт. Салыштырмалуу жылдан жылга мурунку омбудсменге караганда азыркы омбудсмендин иши кыйын ачык айкын жылыш бар. Акыйкатчынын иши бул эми бир жылдан бери акыйкатчы болуп атат, азырынча өзүнүн пикирин билдирип жакшы иштеп атат деп ойлойм. Ар кайсы резонанстуу иштерде өзүнүн пикирин айтып, барып атат, эскертип атат, өзүнүн кылган ишин кылып атат. Азырынча жакшы. Анан жазаларды аткаруу борборунда көптөгөн укук бузуулар болуп, адамдар сабалып, ушундай окуялардын арты тыйылбай жатат деп атат да. Бул мындай нерселерди кантип тыябыз? Жаза бериш